История развития религии. Кыргызстандагы бардык мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы сабагы киргизилди. Аталган предмет азырынча 9-класстарга гана жумасына бир жолудан өтүлө баштады. Анда окуучуларга дүйнөлүк диндер, алардын тарыхы, келип чыгышы, өнүгүшү, өсүшү, таралышы жана мазмуну менен кенен маалымат берилет. Балдарга кереги бар. Эмнеге дегенде 9-класс өзүңүз билесиз, ар түрдүү агымдар дейбизби, дин боюнча ошолорго балдарды кирип кетишини алдын ала бул предмет киргени жакшы да. Чүнки бала ар бир дин боюнча өзүнүн суроолорго так жооп ала алат. Мисалы үчүн Дин сабагын окутууга теологдор жана тарыхчылар тартылууга тийиш. Алар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү текшерүү иш-чараларынын жыйынтыгына жана кыска мөөнөттүк окуудан өткөндөн кийин гана мектепке кабыл алынышы шартталган. Ош билим берүү институту Ош шаары боюнча 117, облус боюнча 480 мугалимди окуудан өткөргөнүн билдирди. Демек бул предметти окуткан адам өзүнүн тутунган динин эч кандай таңуулабастан туруп, туура маалыматты берип, балдар өздөрүнүн кайсыл улуттун өкүлү болсо ошол улуттун улуттук баалуулугун, үй бүлөлүк баалуулукту биринчи орунга коюп туруп, диндердин айырмачылыктарын билип, дин экстремизмге берилип кетпеш үчүн, радикализмге кирип кетпестиги үчүн атайын окутулуп аткан предмет. Албетте, бул предметти окутуп атканда жоопкерчилиги абдан чоң деп айтып кетпедикпи? Мектеп администрациясы булар өздөрү чечет. Канчалык деңгээлде кайсыл мугалимди алышы, бирок жарлыктын негизинде бир гана теологдор, анан тарыхчылар гана окутулат. Предметтин негизги максаты, миссиясы бул жаш өспүрүмдөргө туура диний маалымат берүү, объективдүү маалымат берүү. Ал ортодо айрым теологдор Ош шаарында журналисттерге маалымат жыйын берип, теологдор мектепке тартылбай калганына нараазычылыгын билдирип чыгышты. Бүгүнкү күндө бул тармакта Кыргызстанда 2000дин тегерегинде адис бар экендиги, аларды мектепке жолотпоо аракети көрүлүп жатканы маалымдалат. Негизи теологдор ким? Теологдор мамлекеттик жогорку диний билимдүү адистер. Ошого карабай, бүгүнкү күндө теологдорду мектепке жакын жолотпоо иш аракеттери кетип атат. Тилекке каршы муну биз туура эмес деп баалайбыз. Ошого биринчи кезекте жогорку диний билимдүү теологдор ишке алынышы керек. Алар жетишпеген учурда гана тарыхчы мугалимдери ушул предметтен бериши керек деп эсептейбиз. Сабак башталат дегенден тартып, ушу курстарга да катыштык, бардык нерселерге катышып, документтерди да Короного, районоолорго баарына тапшырдык да. Бардык көпчүлүк теологдор сабак беребиз деп. Бир ушунча окудук 5 жыл, дагы кошумча билим алып атабыз, ошолорду бир бизден кийинки жаштарга дагы өткөрөлү деп. Биз теология факультетинде окуп жүргөндө ошо диндер тарыхы, тандалма сабак боюнча диндер арасында диалог деген сабактарды да өткөнбүз. Ал жерде ошо объективдүү калыс короо, ар бир диндерге толеранттуу мамиле кылуу, алардын баарын өткөнбүз. Биздин билим жетиштүү да. Бирок ошо президенттин жарлыгы боюнча айтылгандай болбой жатат. Кээ бирки мектептер директорлор барганда биздин биолог мугалимибиз ушул курска катышып окуп жатат. Ошол диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабак берет деп дагы айтты. Биз ушул предметти окутуп үйрөтүүдө албетте теология факультетинин адистерин ылайыктуу экендигин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Себеби дегенде бүткүл дүйнөлүк практикада ушул факультеттин бүтүрүүчүлөрү гана диндердин өнүгүү тарыхы же динге байланыштуу предметтерди берип келет. Мисалга алганда Европа мамлекеттеринде, Европанын ошол 47 мамлекеттеринин көпчүлүгүндө ошол динге байланыштуу предметтерди атайын ушул теология факультетинин бүтүрүүчүлөрү бере тургандыгы маалым. Ош шаарындагы 55 мектепке алынган 117 мугалимдин 42си теолог адистигинде болсо, калгандары тарыхчылар. Билим берүү башкармалыгы теологдордун мектепке алынбай жатат деген сөзүн төгүндөп, төмөндөгүдөй жооп берди. Жанагы тарых мугалимдери курстан өткөндөр өздөрү окута беришет. Алардын жана өздөрүнүн почасовой сааттык жүктөмдөрүнө ошол 1 саат кошулуп төлөнө берет. Эми жана теологдордун айтып атканы 1 саат үчүн төлөп бербей атат дегендери боло турган болсо, аларды ошо 1 саатка макул болуп окута турган болсо, алар деле эми жумасына 1 саат окутуп коюп кетет. Бирок ошолорго төлөнүп бербей калышы мүмкүн. Бизде себеби эң минимальный ошол табияттануу предмети болчу. Анан бул боюнча так маалымат чыга элек.
азырынча ошо 2 сааттан төлөп бериши мүмкүн, 2 сааттан ашса. Кыргызстанда жылына теология факультеттеринен диний жактан жогорку билимге ээ болгон 150-нün айланасында адистер даярдалып чыгат. Ушул учурда 2000 теологдун ичинен 3000 теолог диндердин өнүгүү тарыхы предметинен сабак беребиз деген ниетин билдиришкен. Негиз теологдор педагогиканы дагы, психологияны дагы, мамлекеттик стандарт боюнча дагы баарынан кабардар, жогорку диний билимдүү адис, мамлекеттик кадр болгонуна карай ушундай бир аз цензура болуп калды деп эсептейм. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош Шарам. Коомдо ошол өзүбүздүн салымыбызды кошууну каалайбыз деген адистерибиз көп.